Бөбөктөрдүн ата-энелерин дагы жакыныраак чакырабыз. Эмне дегенде биз наристелер үчүн абдан керектүү буюм жасаган отурабыз. Албетте бул мастер-класс рубрикасында. Ал эми бизде конокто Эльвира Эмилбековна конокко келип калган учуру. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен. Таңыңыз кандай башталды? Негизи кол өнөрчүлөрдүн таңы да бир башкача башталат болуш керек. Эмне дегенде түнү менен уктабай, анткени илхом ошол учурда келип калат экен. Анан жасап көпчүлүк мага келгендер айтып калат да, бүгүн уктабай эле бир эле саат уктап келдим, шашылыш келдим деп калышат да. Сизде кандай башталды бүгүнкү күн? Ооба, ошо туура айтышат. Негизи көбүнчө кол өнөрчүлөр түнкүсүн эмгектенишет да, баягы эртең менен жумушу, анда эмне электеришет дагы. Кечинде болсо баягы балдары да уктайт дегендей, ошол мезгилде анан ошол түндү пайдаланабыз да негизи. Тынчтыкта демек илхом пайда болот турбайбы, э? Бүгүн биз эмне жасайбыз? Бүгүн сиздерге негизи бул бала жаңы төрөлгөндө упчу пайдаланабыз баарын эле. Анан ал упчусу жерге түшүп, үйдөн деле канча ирет жоголуп кетет. Сейилдөөгө чыкканда жерге түшүрүп алышыбыз мүмкүн. Ошол негизи ошого ылайыктап мен мындай карматкычтарды жасайм упчугачы. Анан бул негизи бала төрөлгөндө жаңы ымыркай кезинде ага упчусун эле карматкандан башка ишти деле аткарып кереги жок да бугачы. Анткени бул ошончолук жеңил жана ошончолук кыска болуш керек. Балага оор болбош керек. Анан ал эми бала баягы чоңоюп, бир нерселерди кармалап, өң формаларды айырмалай баштаган мезгилге аты жазылган. Анан ошол мезгилде да баягы тиши чыгып да баштайт. Бала, сиз деле эки баланын энеси катары билесиз да, тиш чыкканда бала кандай чыргоо боло баштайт. Ошол мезгилге аты жазылган карматкычтарды ар кандай формалар менен баягы бала кармалап, алаксып, алаксып, тиштегилеп, аны менен ойноп, анан бул дагы жакшы жери баягы бала шуруларды термелеп атып, манжасынын моторикасы өнүгөт. Психологиядан эле белгилүү болгондой, бул моторика өнүктүргөндө баланын тилине, акылына таасир берет. Ошого биз азыр эми сиздер менен бирге грызунок жасайбыз, бала тиштегилеп ойногонго. Башкача айтканда кемиргичтер деп койбоймунбу, э? Кыргызча которуп, э? Бул атайын түстүү болот болуш керек, баягы ачык түстүү. Балдардын психологиясына дагы айтып коет эмеспи, ачык түстөр абдан жакшы таасирин берет деп. Ал эми булар деген атайын балдар тиштегенде химиялык заттар же башка бир заттарды бөлүп чыгарбайт болуш керек. Бул пайдалуу дагы болуш керек. Ооба, себеп дегенде мен бул негизи бул материалды көпкө издедим да. Мен үчүн негизи биринчи кезекте коопсуздук да. Анткени бала оозуна салып аткан нерсе сөзсүз түрдө эме болуш керек да, коопсуз болуш керек. Баягы балдар билесиз да, баягы жолдон алыс жолго алып жүргөндө деле биз балдарды эмнегедир телефон берип алаксытабыз. Бала унчукпай калат депчи, бирок мен мына практика жүзүндө көрүп жүрөм. Коляскада болобу, баланы булар эң сонун алаксыткыч дагы да. Меники да ошентет, баягы бунусун кармап алат дагы, тиштегиле берет. Анан бир аз катуураак биздики албетте. Мындайларды билгенде дароо сизге чуруп калмак экенмин. Анан бул жагын тиштеп алып эле, анан эме кылып ыйлап эле ошентип баштайт да, катуураак тиштеп алат окшойт. Бул жумшак экен. Айке, мен кармап көрүп атам, кадимкидей жумшак. Баягы упчу даярдалган материалдан даярдалган атайын балдарга. Силикон негизи өзү балага эң зыянсыз, коопсуз материал болуп саналат экен да. Бул себеп дегенде эмесинде, курамында баягы зыяндуу балага заттар жок. Мисалы, жанакы пластик эмелерди алганда, ал өзү катуу материал болгондуктан ага эмелини фталаттарды кошушат экен да, баягы жумшак болуп, анан ийге келиш үчүнчү. Ошондуктан ал эми фталатты ар дайым оозуна салып соруп жүргөн балага баягы зыян тийгизбей койбойт. Ал эми бул ошол составында эме дагы жок, фталат да жок,
бисфенол А деп коебуз, ал да жок составында. Анан кээ бир өндүрүүчүлөр бул эме бисфенол Аны бисфенол С менен алмаштырып, анан эч кандай коопсуз эмес балага деп айтышат экен да, бирок ал деле кандайдыр бир деңгээлде балага зыян тийгизбей койбойт. Андан сырткары дагы бул силикондун көптөгөн касиеттери бар да. Кайнатабыз, баягы үйгө балага буюм алганда сөзсүз түрдө эме стерилизациядан өткөрөбүз. Ошол эме да стерилизациядан өткөргөндө дагы формасын да жоготпойт, өңүн да өзгөртпөйт. Кичирээк түшөт эмеспи? Ыссы сууга салар замат. Демек, бул өзүнүн баягы ушундай формасын жоготпойт экен да, бул ысыктан да коркпойт, муздактан да коркпойт. Анан бала жанакы чыргоо болуп, тиштегиси келип, бирдемени ошону турганда муну муздаткычка салып, анан балага берсек болот. Чоң рахмат сизге. Эмне дегенде, мен ушул чакырган конокторумдан улам, аябай керектүү бир маалыматтарды ала алам да. Анан азыр биз эмнелерди жасап жатабыз? Бул жагын даярдап аптырсыз, Бул кичинекей тоголок формадагы бир тегерекче окшойт, Ага эле сиз мындай токуйт экенсиз, демек. Токуйм дагы. Анан ага бул ошо атайын пахтадан даярдалган жип. Бул дагы балага оозуна салып ойносо эч кандай зыяны жок. Анан ошо аюунун кулактарын даярдап, кызыктуу болуш үчүн баягы оозуна салса дагы, анан ыңгайлуу болот, бул кармаганда кулактарын тиштеп баягы оозуна дагы салганга. Ооба, ыңгайлуу да болот. Анан ошого азыр улап жасайбыз. Бала кармалап эме кызыктуу болуш үчүн да балагачы. Бала ар кандай формаларды кармалап ойногусу келет. Ал балага эме оң гана таасирлерин тийгизет да негизи. Моториканы ошо айтып кетпедимби өйдөдө, баланын моторикасын өнүктүргөндө кийин анын сүйлөгөнүнө дагы, тили да жакшы чыгат, акыл эсинин өнүгүшүнө дагы жакшы оң таасирлерин тийгизет. Канча чүрпөңүз бар учурда? Менин 2 кызым бар. Ошо кызым экспериментатор десем да болот. Себеп дегенде мен ошо өзүмдүн кызыма издеп бул эме жасап берейин депчи. Анан ошонун негизинде келип калдым да бул эмеге. Чоң түрткө өргөн турбайбы, демек? Ал эми өзүңүздүн кесибиңиз боюнча кимсиз? Өзүмдүн кесибим боюнча физикмин. Тартылуу күчтөр. Андан сырткары ошол баланын биринчи оюнчугу деп коет эмеспизби, шылдырактычы. Шылдыракты эме да ал шылдыратып ойногондо баягы бала башында колунун кандай кыймылдатып, ар кандай өзүн согуп алышы мүмкүн. Анан ошол мезгилге мынакей мындай шылдырактарды көзүм аябай сонун көрүнүп жатат. Караңыздарчы. Жасайм да баягы бала. Кичинекей баланын бойтойгон колдоруна ылайыктуу жасалган экен. Абдан сонун. Анткени эме да уруп алса дагы өзүн коопсуз да, анткени бул ичинде дагы жумшак, гипоаллергенный холофайбер менен толтурулган. Анан эме да мынакей шылдырап атат. Шылдырап дагы баланы алаксытып турат да. Шылдырап атат экен, бул алаксытат, ошол эле учурда тиштесе болот. Абдан сонун нерсе экен. Ал эми бул жерде болсо пинетки деп коебуз, атайын бутка кийген, жылуу. Азыркы учурга дагы абдан ылайыктуу десем болот. Күз айлары башталып, аба салкындай баштады. Сонун кентим эле. Бул ошо баланын биринчи бут кийими пинетки болот эмеспи? Анан ошол эме кылат да. Атайын ошону дагы мен 2 негизи эме да формасын мен аябай жактырган, өзүмө жакын ала келдим. Анткени бала бутуна шыпырылып түшпөш үчүн боолор менен байлап койгонго. Бул дагы ошо боолор менен баланын бутуна байлап туруп, анан эме кылганга. Сонун экен.
жака атайын формасын жоготпош үчүн да кагаздан салып коюп турсуз, ошо формасын кармап турсун. Караңыздарчы, көк, ак түстөгү. Мынакей. Анан буларды жасоо үчүн канча убакыт сарпталат? Анан ушул убакытка чейин канча тажрыйба топтодуңуз? Ошолор боюнча бөлүшүп өтүңүзчү. Мен негизи ошо кол өнөрчүлүк менен 10 жыл болуп калды. Алектенем ошо башынан эле наристелерге багытталган бардыгы. Анан ал эми могу тиш тегиштерди бул 2 жыл болуп калды. Кызым ошо 2-ге толоюн деп калды. Кызыма издеп жүрүп анан таптым. Буларды дагы эми силикон десе эле ар кайсыяктан да ала бериш керек эмес. Аны дагы баягы сертификаттан текшерүүдөн өтүп, тестирленген. Мен ошондой атайын заводду таап, заводдон жасап беришет даярдап. Момундай тегерекчелерди, ар кандай. Анан бардыгынын тең ошо текшерип, баягы эмесин, сертификаттарын карап туруп анан алгам да. Алам ошо мынакей. Демек абдан кылдат мамиле жасай турбайсызбы өзүңүздүн жумушуңузга дагы? Анан физикмин деп калбадыңызбы? Өзүңүздүн кесиңиз боюнча демек физик мугалимисиз, Физик мугалим. Анан канчадан бери иштебей калдыңыз ал тармакта? Физика негизи башынан эле иштеген жокмун. Мен университетти бүткөндөн кийин эле негизи өзүм улуттук китепканада иштейм, библиограф болуп. Ошол тармакка кетип эле анан эме кылган жокмун. Физикадан сабак берген жокмун окууну бүткөндөн кийин элечи. Анан үйдө декретте отуруп калганда баягы таланттарың дагы көбүрөөк ачыла баштайбы? Эме да мындай бирдеме менен алектенгиң келет. Болбосо анда деле убактың болбойт. Балаңды карашың керек. Албетте. Абдан сизди жакшы түшүнүп турам. Бирок деген ошол мезгилде эме кылат экен да, бир тармакты баштаганда негизи көпчүлүк айымдарды уксак эле ошол бир нерсени ошо декреттик өргүүдө отурганда баштагам деп айтып калат да. Ансыгандай ошол мезгилде илхомдор көбүрөөк келе баштайбы? Ооба. Ошондо үйдө отуруп деле бир аз тажап, жашоого бир өзгөртүүлөрдү киргизгиси келип калат окшойт да айымдарчы. Анда ошол учурда бир колдон кооздук чаралып, же болбосо биздин өзүбүздүн баягы жубайыбыздын, жолдошубуздун мындай тирек болуп, кошумча каражат табуу максатында дагы бул ишти кылат болушубуз керек да. Сиздер деле ошондой болуш керек деп ойлойм. Мынакей биздики даяр болду. Ушундай кичинекей наристелер үчүн бул жакта мынакей мондай кармагычтар, ошондой бул деген биз муну колуна салып алып дагы, мындай тиштесе да болот, мисалы. Анан ушул жөнүндө жакшылап айтып берсеңиз кененирээк. Бул өзүңүздөр мынтип кармалганда көрүнүп турбайбы, жумшак деп, бул баягы упчунун материалынан даярдалган, оозуна салганга зыяны жок. Анан бул эми фантазияң болсо ар кандай жаза берсең болот да. Мисалы буга деле улап койсо болот экен деп калдым. Мынакей аты жазылган карматкыч деп өйдөт айтып кетпедимби? Баягы ар кандай формаларда. Бул жактагы ат аябай жылуу учуруп атат деп эле. Сиздин наристеңизге ылайыктап, анын азыр курагы ошолга ылайыкталганда, себеби баягы формаларды кармалап, өңдөрдү айырмалап колуна. Анан мен ошо көрүп жүргөндөй көбүнчөсү баягы упчуну пластиктен даярдалган, анан башына төнөгүч киргизип кийимине илген карматкычтарды пайдаланып жүрүшөт да. Ал эми төнөгүчтү баягы чыгып кетет. Кооптуу анын үстүнө дагы. Сайылып калабы билбейбиз да. Анан өйдө да айтып кеткендей жана пластик дагы да. Анан мунуку болсо мынакей өзүңүздөр көргөндөй эч кандай эме уштуу кырлары жок. Баланы сайып алганга бул жеринен эле баланы коебуз, кийимине киргизебиз дагы. Кийимине кылып көрөлү. Бастырып коебуз. Анан бул катуу кармайт. Мынакей бала чындыгында жулуп да. Анткени мындай жулуп алат го башка эмелерди. Мынакей мен деле кичине кадимкидей күчүм менен тартып атам. Анан да абдан сонун экен.
башына болсо ошо чыгара алайын. Грызуноктордун негизи түрдүүлөрү бар да. Түрдүү түстүрдүү форма, ар кандай жаныбарлар, ар кандай жаныбарлар. Мен ошо алып келбей калыптырмын, бирок эми алардын менин кызым өзү жана аптекадан алган эмелерди бир кармап эле тиштей келет да, ыргытып ийет да. Ооба, биздики дагы ошондой болду. Буну болсо мен ошо бир көргөндө эле кармаган, тиштегилеп жүрүп ошол эме жираф дагы бар болчу, силиконовый. Анан ошону баягы жирафтын мойну дагы узун болот эмеспи? Арткы тиштерине чейин жетет да, мойнун созупчу. Азуулары жарылып аткан мезгилде да монтип салып алып, ошо моокумун кандырып. Балдардын баягы айына жараша дагы бөлүнөт экен демек. Бөлүнөт. Астыңкы тиштерине жараша. Анан булардын материалы дагы аябагандаймындай. Мен өзүм айтып калам, кээде өзүм кармалап ушинтип эме салып алып ойнойт элем депчи. Анан ошо грызунокторду мына бияна бекитип коебуз. Ыраазычылык билдиребиз. Абдан сонун биздин энелер үчүн жакшы бир лайфхак, сонун нерселерди көрсөтүп өттүңүз. Жакшы маалыматтар менен, керектүү маалыматтар менен бөлүшүп өттүңүз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Мынтип грызунокту байлайбыз. Окей, сонун болду, Келиңиздер. Анда эмесе биздин убакыт дагы соңуна чыгып калыптыр. Карап эле, көрүп эле сиз менен маек кургум келип турат, албетте. Бирок биздин дагы баягы убакыттын тардыгына байланыштуу коштошконго туура келип жатат. Бирок биздин эфирден алыстабаңыздар. Биздин эфир уланып жатат. Ал эми сиздин келип берип, бизге кызыктуу маалыматтар менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда келип туруңуз. Сизди ар дайым күтөбүз. Эшигиз сиз үчүн ар дайым ачык. Биз болсо берүүбүздү улантабыз.